يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من өз жерінде қызмат қылып жатқан біздің ағаларымызға, алардың үй бүлелеріне ынтымақ, ырысты, береке бер. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ömür versin, денсаулық versin. Bala çaqa, tuğan uruk, eli jurtubuzga bugün mına Afgan jergesinden bizden ограниченный контингент советских войск Афганистана 89 жылы çıqqanına mına bugün 30 жылдық юбилей салтанаттуу жыйын болуп жатат. Урматтуу Afgan soğuşunun ardagерлери, ушул майрам менен Кыргызстан аймагында сулуш эткен бардык афганистарды ушул юбилейлик күн менен куттуктаймын. Урматтуу жолдоштор, biz 83 жылы 177 мусульманский отряд, отдельный отряд специального назначения, Главное разведывательное управление Генерального штаба Министерства обороны СССР уағында 29 октябрь күні Оған мамлекетіне соғышқа өттік. Ошол күнден баштап эле, биринчи күндөн баштап эле бой принимать еттик. Канча жоокерлерибиз курман болду, батырларча курман болду. Эми бүгүн мына юбилей 30 жылдык юбилейибиз болуп жатат. Ушу бардык Афган ардагерлерини 30 жылдык юбилей менен куттуктаймын. Анан менин каалоорум ушул согуш болбосун, энелер сыздабасын, ыйлабасын. Ушул кыргыз жигиттерибизге рахмат. Бир гана Оған согушунун ардагерлерине эмес, Баткен коогаларындагы катышкан өзүбүздүн мына революцияга катышкан бүт бардык жигиттерибизди ушул бүгүн эскерип жыйын болуп жатат. Энелер сыздабасын, энелер ыйлабасын, согуш болбосун, денсаулык берсин. Аллам жараткан бардык бандаларыны сактай көрсүн. Бардык Афган ардагерлерине таазим этем өзүм атымдан, өзүбүздүн Оған тирүү калган Оған ардагерлеринин баарына рахмат. Сиздердин кызмат кылганыңыздарга рахмат. Денсаулык каалаймын, тынччылык, аманчылык, эсенчилик биздин Кыргызстан Республикасында жайнай берсин. Рахмат сиздерге. Оған жергесин Фаryab провинциясындагы Паншерский ушеле деген которгондо 5 арыстан деген жерде кызмат кылганмын. 82 жылдан баштап 83 жылга чейин ошол жерде болдук. Ал убактагы ошол Паншер ушелесин кармап турган Ахмет Шах Масуд аттуу ошону менен согушуп жүрдүк. Кызыл жылдыз жетишкенбиз. Кызыл жылдыз орденине бул ошол жерде 82 жылы биздин 3 жоокер курман болуп ошолорду алып чыгыш үчүн Ушеледен отдельный группа создавать этип бир нече солдат 8 солдат түшүп ошол курман болгон солдаттарды алып чыкканбыз. Ошол отдельный группа болчу биздин отрядтан. Ошон үчүн Кызыл жылдыз орденига татыктуу болгонбуз. Баарыбыз тең. Командирибиз биздин азыр генерал Шатемиров Талайбек болгон. Ал убакта ал старший лейтенант эле, азыр генерал намында. Комбатыбыз Керимбаев Борис Туканевич мына өткөнүнө 2 күн болду Казакстанда
Қазақ болчу, ағада тазим етебиз, биздин батя болчу, командир батальона, отдельный 177-й отряд, отдельный отряд специального назначения ГРУ Генерального штаба Министерства обороны СССР караганбыз биз. Биз ошондо 81 жылы болгон эле отдельный отряд создавать этилип, 177-й отдельный отряд специального назначения воздушно-десантных войск при ГРУ Генерального штаба ошондо формировать этилип, 600 адам гана киргенбиз оған жергесине. Батальон болгонбуз. Болгон эле 600 адам бар. Мен Чавай айылынан келдим, Афганис. Мен ülkemde Afganis 65 жылғы. Мана şu жерде аднап балчандары бар. Шолорго жана 30 жылдык майрамен бүткүл şu Afganisтерибизди Ханамжай району боюнча куттуктаймын. Баары ден соолукта болсун. Шумен жакшы жүрө берели балдар. Nevre çevreli olur. Ben Özbek valinin tuğunu Alımkulu Osman Şemşik 1979 yılı 27 dekabrda Afganistan'a kirgenmiz. Afgan soğuşuna. 81 yılı Afganistan'dan öz ülkemizge kelgenmiz. Kırgızstan'a. Oşundan beri Xudoga şükür mana yaşap ketamiz el qatori. Bugun mana 15 fevral Sovet armiyanın Afganistandan chiqqanining 30 yıldigi menen barcha quroldosh do'stlarimni bayram bilan chin yurakdan qutlaqlayman. O'shalarga chin den sog'lik, ishlarda egilik, uy-buloqda tinchlik bo'lishini qalayman.